илимдүү адамдар менен сүйлөшкөн сонунда. Анан алар эмнеси жакшы десең, сөзгө кулак салат да. Мындай эме болбойт да, мындай тупа эле бир нерсеге туруп албайт да. Анан кийин субханалла отуруп алып анан каршы аксакал уктум. Анан мага сөз бересиз. Айт деди. Докажи дегендей кылды да. Анан айттым бисмилла дегенде эле айттым. Бала төргөндө эмне кылабыз? Десем, бала төрөлгөндө оозан табыз деди. Ооба. Пайгамбарыбыздын эмесинде жаңы бала төрөлгөн болсо, оозуна курманы читеп туруп, чайнап туруп. Анан ал оозуна салам. Кыргызда болсо сарымай салат. Өкө айны, өкө бирдей эле. Болгон тиги жакта курма бар болчу, бирок сарымай жок болчу. Кара, сарымай жок. Эми биякта тигилерде болсо курма бар. Анан кыргыздар эмне кылчу? Бала төрөлгөндө колуна көтөрүп, мен балалуу болдум деп бондуп. Мисалса Манаста бар билесиңер? Манаста төрөлгөндө кам боюнча кинди кесилер замат көтөрүп туруп кыйкы турган жер. Пайгамбарыбыз болсо бала төрөлгөндө кулагына азан айтып ат койгула деген туурабы десем, туура дейт. Кыргыз азан айтып жиберсе, ооба дейт. Кара. Biz Manas Talas soğuşuna çeyinki nerseni ayt otam meni. Aga çeyin aytıyor. Talas soğuşu kийин болгон. Эгерде Talas soğuşu болгондо biz азыр Кытайдай болуп ит жер, бит жер болуп жатмакпыз. Динибизде бир жанагындай мындай курсагы бар эмеге сыйынып отурмакпыз. Talas soğuşu болгон үчүн Цин империясы баспай калган биздичи. Ушундай талактарга кирбей койгон. Анан айттым, андан кийинкиси бала кичине чоңойгондон кийин 1 жашка чыгып тамтың басканда эмне кылат десе, тушо кесет. А сени ким айтып атат дедим, шариатта тушо кесмей жок дейт. Кыргызда кесет, Казакта кесет, Өзбекте кесет, Тажикте да кесет бул. Анан айтып атам, мына эки бутуна ак жип менен кара жип байлайбы. Мындайдан жанакындай эме кылып. Анан жаш балага жаңы бычак сатып алат. Жаңы олпок коёт. Бул Кыргызда. Мен шариатка кирген жокмун. Анан кийин бир эркек улак жосе короз алып келет. Колунда бар улак коёт. Кичинерээктер эме коюп турат. Жана короз. Анан чуркатканда балдарды чуркатат биринчи. Талталаңда бизди чуркатпайт. Чалды чуркатпайт. Анан баланы чуркатат дагы, ошону бирок биринчи эркек баланы чуркатат. Кызды чуркатпайт. Негизи эле кыз кишинин чуркаганы Кыргыз элинде болгон эмес. Кичинекей кызды да чуркаткан эмес, келинди да чуркат. Кийинчерээк эле баягы уят сейит кетип калганын себебинен азыр аялдарда талаңдап чуркап жүрөт да. Болбосо уят эле да туруп аял кишинин чуркап жүрүшү. Аялдарга чуркатпагыла уят. Анан да айтып жүрөт, мейли деп атам. Философиясына кире турган болсам, любой нерсенин философиясы бар. Мындай бир ошонун бир түшүнүгү бар. Эмне үчүн кара жип менен ак жип десе, жашоодо ак болот, кара болот. Олпоктун үстүнө баланы койгондогусу жашоосу жеңил жана жумшак болсун деп коет. Экинчиси бычак жаңы болгону, ошол жанакы ортодо бычак менен кескенде Кудайым буйрса жашоосу менен ошо кичинекей жаш баладай ою түз, арам ою жок, бузук кылыч жок, арам нерсеси жок, жүрөгү таза баладай болуп өмүр өткөзсүн деп кичинекей балага анан кестирет анан. Анан эркекти бергендегиси, мейли эркек болсо дагы, эркек берип аткандагысы, кыз болсо дагы эркек жана эчки жосо короз берет. Эмне үчүн десе, ошол мындай эркек болсун кийинкиси. Жосо мисалы жана короздун эмесинде мындай так бар го тун. Корозду сөкпөгүлө дейт пайгамбарыбыз. Анткени ал периштелерди көрүп кыйкырат. Кээбилер кыйкыра бересиң деп согут го. Андай кылбагыла дейтчилер. Корозду сөкпөгүлө ал периштелерди көрүп кыйкырат дейт. Ит болсо, эшек болсо, эмнекен? Шайтанды көрүп кыйкырат, үрөт. Анан кийинкиси түшүндүрүп атам. Эми караңыз дем. Баланы андан кийин өткөндөн кийин баланы 2 жашында же 5 жашында эмне кылат? Сүннөткө тургузат.
Бул Ибрахим пайгамбардан калган. Баланы сүннөткө турбасаң мусулман болгон жок, эркек болгон жок деп айтат кыргызда. Үйлөнттүм, жайлантым, бирок 1 саат, 1,5 саат сүйлөп бердим. Аны айттым, мейли өлгөндө эмне кылат дедим. Эгер теңирчи болсоңуз, мына эгерде сиз теңирчи болгон болсоңуз, анда монголдорго окшошуң керек деп атам да. Сага бирен даң деп келип анан кийин сенин денеңди ыргытып коюш керек да, анан сени кузгундар келип жеш керек сени. Эгер толук жеп кетип калса, бейиш кирген болсоң, толук жебей койсо тозок болуп каласың. Ошондо таза жолдор тоюп калса эмне болсун? Анан баягы киши акырында тобосуна келди кайра. Ай туугандар, Алла Таала Куранда ачык, айкын далилдер менен айтыш кыла дейт. Эгер далили болбосо, жөн эле 4 кишинин 4 чалдын чогулуп эле илгери момундай болчу деген сөз өтпөйт. Ана акырында менин сакалыма асылды ал киши. Анан сакалга түшүп атам, мейли дедим аксага. Ошондо мен как раз 40 сакал болчу меникичи, нормально. Ал кичине 45ке чыктым деп, кичине болду го дедим да. Эми 40ка бербей эле коеюнчу деп биян бир тутамга кое бердим. Негизи 40 жашта 40 сакал. 40тан кийин уже ак сакал кыргызда. Өзү 40ка чейин 40 сакал. Кыргыздын шарт эмесинде, салтыбызда. Атасынан мурун сакал койбойт деген сөз жок. Ошондой айткан адамдарга мен бул жерде чоң кемге келбедиңерби? Кетип баратканыңарда оң жагыңарда Шабдан атабыздын күмбөзү бар. Ошол жерде ошо Шабдан атабыздын музейи бар. Ошо музейге келгиле, киргиле, бекер эле. Эшик ачык турат. Барасыңар, кирсеңер, Шабдан ата 5 баласы менен турат. Атасынын жанында баары сакалчан. Анда Шабдан ата эмне болгон? Балдар нит болгон го. Мен силерди баарыңарды жакшы көрөм. Чын, Аллах ыраазы жакшы көрөм. Бириңерди да жаман көрбөйм. Бириңерди да жаман көрбөйм, субхан. Мен кандай кылсаңар деле. Бириңерге да субхан жаман оюм жок. Мен ыраазымын, субханалла. Ушу мага окшогон жаман молдон келатып, бирөөнү сүйлөтүп коюп, кеч-кеч угуп турганга ыраазымын мен. Эми кыямат күн бар да. Алла Таала айтат, эрмек, сен Аллахты жалгыз деп үйрөттүң беле. Мен силерге айттым, Алла жалгыз. Анын шериги жок. Ал эч нерсе окшобойт. Анын мекен жайы жок. Ал баарына кудуреттүү, ал баар нерсени берүүчү Аллах бирөө эле. Биздин пайгамбар Мухаммад андан башка пайгамбар болбойт эми. Хатамул Анбия, пайгамбарлардын мөөрү. Мындан кийин пайгамбар болбойт. Бизге 5 маал намаз окуу буйрулганбыз. Алла бизге парз кылган. Пайгамбар болсо көрсөтүп кеткен. Биз жылына бир жолу орозо кармашыбыз керек 30 күн. Ал белгиленген мөөнөттө. Мурункулар кандай өкүм кылган болсо, силерге да ошондой өкүм кыл деп орозо кармашыбыз керек. Биз Алланын каалоосу менен зекет беришибиз керек, байлар. Кимдин байлыгы 85 грамм алтындан өтүп кеткен болсо, ошого жеткен болсо, бир жыл ойланып айланып келген болсо, ошол адам ошонун 2,5% зекет кылып вакыфка бериш керек. Андан кийинкиси биз ажылык кылышыбыз керек. Кимдин мойнунда бар болгон, колунда бар болгон болсо, бай болгон болсо, ал ажылык кылсын. Мына ушул 5 парз исламда. Иманда Алла жалгыз. Анын пайгамбарларына, анын китептерине, анын периштелерине, жакшылык да жаманчылык Алладан экендигине, анан кайра өлүп, анан тирилип, Алланын алдына жооп берерибизге иман келтиребизби? Мына ушул нерсе менин моюмдагы нерсе. Мен айттым иншалла. Адамдын акыбы ушул эки. Чүчкүрсөң, альхамдулилlah, ярхамукуллах деп жооп беришибиз керек. Жолда кетип барасаң, ассаламу алейкум десе бирөө, ва алейкум салам деп жооп беришиң керек. Ооруп калган бир тууганыңа аны зиярат кылып, эртең менен түштө, кечинде барышың керек. Эртең менен барсаң 70 000, түштөн барсаң 70 000, кечинде барсаң 70 000 периште, Алла келген адамдын күнөөсүн кечир дейт.
Өлгөндөрүбүздүн жаназасына барышыбыз керек. Алардын жаназасына катышып, топурактар ыргытылып, үйүлүп калганга чейин ошол жерде турушубуз керек. Кошунаң ит болсун, чот болсун, келесо болсун, сенин душманың болсо дагы ошол кошунаңдын ал акыбалын сурашып турушуң керек. Андан кийин бир туганчылыкты курушубуз керек. Бир туган болгула, өчөшпөгүлө, жөөлөшпөгүлө, талашпагыла. Бирөөнүн соодасын бузбагыла. Бирөөнө бирөө куда түшүп кеткен болсо, анын кудалыгын бузбагыла. Алланын алдында коркуп пайыз жебегиле, пайыз бербегиле. Бирөөнүн нахак акысы жок өлтүрбөгүлө. Аялдарыңар тууралуу Алланын алдынан корккула. Анткени кыяматта Аллах аял жана кол астыңардагылар жөнүндө сурак сурайт. Бири-бириңерге жакшы мамиледе болгула. Анткени Аллах Таала жакшы мамиледе болгондорду жакшы көрөт. Ошондой Алла Таала өз казынасынан жакшы кулк мүнөздү пендесине райым кылып берген. Кимге Алла Таала жакшы кулк мүнөз берип койгон болсо, ал бул дүйнөдөгү эң чоң казынага ээ болуптур. Кечиримдүү болгула. Кечиримдүү болгула. Кечиримдүү болгула. Жөнөкөйлүк адамды кооздойт. Уяттуу болгула. Анткени уяттуулук бул имандан. Алладан корккула. Анткени алдан кайтып баруу бар. Пайгамбардын сүннөтүнө амал кылгыла. Анткени пайгамбар бир гана жеткиликтүү үлгү. Алла жолунда жүргөндө сыйлагыла. Бирөөнүн кемчилигин ачпагыла. Айыптарды жашыргыла. Анткени Аллах айып жашыргандарды жакшы көрөт. Ата-энеңерди сыйлагыла. Ата-эне адам үчүн бир келген бир белек. Аларга үф дебегиле. Карып калса, аларга жакшы мамиле кылгыла. Үйүңөрдөн куалап чыкпагыла. Каарылардын үйүнө апарбагыла. Жетимдердин баштарын сылагыла. Анткени жетимдин дуасы Аллага жетип турат. Аялдарыңарга талак бербегиле. Анткени аялга талак бере турган болсоңор, асмандагы аршы титрейт. Бири-бириңерди сыйлагыла. Анткени сый инсандын жүрөгүнө жумшактыкка алып келет. Ал эми кимге жумшактык берген болсо, ал Алланын сөзсүз ырайымын көрөт. Алладан корккула. Анткени Аллах өзүнөн корккондорду жакшы көрөт. Бүткүл адамзат үчүн дуа кылгыла. Алар үчүн кечирим тилегиле. Жана саясатчы болуп бөлүнбөгүлө. Партия бөлүнбөгүлө. Мазхаб болуп бөлүнбөгүлө. Башка бир жолдо кыбылаң бир болгон, мечиттин бир болгон, китебиң бир болгон адамдар мечитте бири-бириңерди сүйгүлө. Мечиттен чыкканды да сүйгүлө. Алла баардык күнөөбүздү кечиргенден болсун. Алла Кудайым баардык күнөөбүздү кечиргенден болсун. Кыяматта Кудайым ар бирибизди жүзүбүздү жарык акыбалда тосуп алгандан болсун. Устазым айтат эле, бейишке киргендин эмне кызыгы бар? Аллах, эгерде мен сенин жүзүңдү көрбөсөм дейт. Бейиштин бийиктигинин эмне пайдасы бар? Эгерде мен пайгамбардын жанында болбосом дейт. Ошондон умтулалы Алланын ыраазылыгына, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында бирге болууга иншалла. Аракет кылабызбы? Субханак хамдаш анта